Assalamu alaikum көпөргү ормандары. Assalamu alaikum. Барыңыздарға Талас шаарынан Райқан Алқанов атындағы ат майдандан салам айтабыз достор. Кудай буйрса, Жеңиш кубогу 2026 ушул ат майданда өтөт. Мынакей даярдыктар жүрүп аткан учур экен. Эми бул жерде бир маселе бар. Ормандар батабы батпайбы деген маселе бар да. Себеби бул ат майдан чаканыраак чын-чынына келгенде. Ушул ат майданды кыдырата ошол жактан эле көрбөзө бул жерге барып батпайт го дейм. Себеби буга чейин достор биз билебиз, Таласта жөнөкөй өзүнүн ичиндеги айыл өкмөтү райондун оюндары кандай деңгээлде өткөнүнчү. Бул республикалык лигадагы республикалык оюн биринчи жолу өтүп атат достор. Буга чейин өткөн, эми чемпионат өткөн, буга чейин кичи көчмөндөр областтар аралык республикалык чемпионат, анан жаштар чемпионаты өтүп келген, бирок клубтар аралык алгач ирет болуп атат достор. Мынакей ат майдан кыскасы бул жакта жигиттер даярдап аткан учур экен азыр. Тай казанды сырдап коюптур. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле достор, биз деле оюн болот болбойт деп жүрүп буга чейин эч кандай бир да машыгууларды тарта алган жокпуз. Бул жолу ушул оюн болсо экен деп эле күтүп калдык го, баарыбыз эле ошол эле болду да маселе. Эми эртеңден баштап КТРК спорттон түз алып берүүлөр болот. Мен өзүм эфир алып бара албайм бул жолу. Эми бияктан сапаты менен, качество менен тартып аткандан үзгүлтүксүз болуп атса, КТРК спорттон эле көргөнүңүздөр оң болот. Биз только ушул жакта сырттагы жаңылыктар, командалар менен таанышабыз, интервью, кызыктуу момент, ошого окшогон нерселерди тартып бөлүшүп турабыз буйрса. Достор, ушундай жай жаңылыктар буйрса эртең оюндар старт алат. Чүчү Кулакка түз эфирге тартканга жетишпей калдым. Чүчү Кулак жөнүндө дагы бир айтып өтөлү достор. Биринчи лига Чүчү Кулак жалпы биринчи лигага 5 команда катталган. А тайпасында Жаңы Муун, Мурас, Сусамыр командалары. Ал эми Б тайпасында Талас жана Бакайыр командалары. Ал эми жогорку лигада болсо А тайпасында Ынтымак, Достук, Бийиктик, ал эми Б тайпасында болсо Намыс, Сары Өзөн, Шахтер командалары достор.